Ассаламу алейкум, менің атым Улан, кесібім бойынша дәрігер, эндокринолог, терапевтмін. Маға терапиялық бағыттағы барлық аурулар бойынша айта кетсем, ашқазан ичек аурулары, бауыр, өт, ұйқы без, бүйрек аурулары, шындай эле гормоналдық аурулар бойынша кайрылсаңыздар болот. Бүгін сіздерге өт аурулары туралы қошымша маалымат берейин деп чечтим. Анткени өткөн видеода айтылған ушул маалыматтар боюнча бир канча ушул суроолор пайда болду. Андыктан ошолорго кошумчалай толуктоо иретинде ушул материалды чыгарайын деп жатам. Демек, сіздерге мурункуда өттөгү полип боюнча маалымат бергенмин. Эң кызыгы ошол мен сіздерге ушул айткан нерсени кайра кылып суроо кылып бергендер болду да. Айтарым, жакшыраак түшүнүп уккан аракет кылсаңыздар, себеби өтө жөнөкөй кылып түшүндүрөм да. Ошондой болсо деле баары бир суроону ушул уккан нерсени кайра суроо кылганыңыздар таң калыштуу. Эми баарыңыздар эмес, кээ бириңиздер, андыктан маани берип уксаңыздар жакшы болот деп элечимин. Демек, өттөгү полип бул таш эмес. Өттө полип дагы болот, таш дагы болот. Экөө болбойт. Мисалы, өттө таш болушу мүмкүн, же полип болушу мүмкүн, же эч нерсе деле болбойт. Анан өттө бир эле полип болушу мүмкүн, жана ошондой эле бир канча. Эгер полиптер көбүрөөк болсо, мисалы 2ден ашык деп айталы, полипоз деп айтабыз. Жана бул чындыгында коопсуз, бирок 100% эмес. Ошол эле учурда кооптуу деле болуп калат. Эгерде ал үзгүлтүксүз чоңоюунун үстүндө болсо, мисалы бир жылда 2 жолу УЗИге түшкөнүңүздө экинчисинде мурункудан чоң болгон болсо, анда сөзсүз түрдө кескин арга колдонушка туура келет. Бул операция. Анан кээ бир адамдар айтып жүрөт, лазер менен алып салат экен го деп. Чындыгында мен лазер менен өттү алдыргандарды көрө элекмин. Анан Ошто дагы ушул операция бар экендигин билбейм. Мен билген эң ыңгайлуу операция жолу бул лапароскопия да. Ушул сиздин өтүңүздүн тушунан 2 жерден эле, 2-3 жерден тешип туруп эле ошону менен алып коет. Мурункудай кесип операция кылбайт. Ушул эң ыңгайлуу операция жолу. Жана кыска аралыкта, балким 3 күндө, балким 5 күндө эле сизди ооруканадан чыгарса керек. Ачык билбейм, балким 10 күнгө чейин деле жатасыз. Кандай болсо дагы ден соолуктун калыбына келүүсү тез болот. Мындан эч чочулабаш керек. Операция 100% коопсуз. Эгерде сиздин ден соолугуңуз операцияны көтөрө турган болсо, себеби кээ бир адамдардын организми тилекке каршы операцияга чыдабайт. Бул учурда консервативдүү, мындайча айтканда дары-дармек менен дарылануу сунушталат. Андыктан кимдин полиби бар болсо, сиздерге айтарым дагы бир ирет. Байкаңыздар, ага эч кандай деле таблетка ичилбейт. Тескерисинче витамин, микроэлементтерди, магний, цинктерди ичпей туруш керек. Себеби ал чоңойтуп коюшу мүмкүн. Гормон ичпеш керек, сайдырбаш керек. Эгер сизде полип болсо. Эми өттөгү башка маселелерге төйлү. Башында эле айтып өттүм, таш башка, полип башка. Өттөгү таш маселеси дагы албетте тынчсызданууну жаратат. Анткени бул сизге ошол тамак сиңирүүгө тоскоолдук кылышы мүмкүн. Ошол эле учурда
өзүн сездирип оорутуп дагы турушу мүмкүн да. Таштар дагы ар кандай болот. Пайда болуу ушул табиятына жараша жана ошондой эле өлчөмүнө жараша. Андан сырткары өтүңүздө бир таш болушу мүмкүн, бир канча таш болушу дагы мүмкүн. Албетте мунун баары УЗИден билинет. Полип дагы, өттөгү таш дагы ушул УЗИ аркылуу аныкталат. Анан ошонун негизинде сизге дарылануу чаралары сунушталат. Эми ташты эмне кылабыз? Айталы, сиз УЗИге түштүңүз. 1 сантиметр же 12 миллиметр жада калса 2 сантиметр таш бар деп коелу. Бирок ал буга чейин сизге эч кандай оору берген эмес. Балким ооруканага дарыланган 10 күнгө жаттыңыз башка эле себеп менен, же болбосо бооруңузду, бөйрөктөрдү УЗИ кылдырганда өттү деле УЗИ кылат да, ошол учурда гана аныкталган болсо, демек сизге эч нерсе сунушталбайт. Өттү алдырыштын кереги жок. Анткени балким бул таштын пайда болгонуна 10 жыл болгондур, балким андан дагы көп убакыт болгондур. Бирок сизге эч кандай оору берген эмес. Ушул күнгө чейин тамак сиңирүүңүзгө дагы тоскоолдук жараткан эмес. Андыктан мындай таштарга тийишилбейт. Анткени 100% коопсуз деп айтсак болот. Өттүн жанагы өт суюктугун чыгарчу каналына бул таш туруп дагы калбайт. Мындай ыктымалдуулук нөлгө барабар. Ушул себептүү мындан ары дагы жашап жүрө бересиз адаттагыдай. Диета деле сунушталбайт. Эми эгерде оору белги берип, анан УЗИге түшкөнүңүздө таш чыккан болсо, анда ойлонуш керек. Мисалы, анын өлчөмү 4 миллиметр болушу мүмкүн, же андан бир аз чоңураак болушу мүмкүн. Анда эмне кылыш керек? Дароо эле операция кылуу сунушу берилбейт сизге. Бул учурда да консервативдүү дарылоо ыкмасы сунушталат, албетте, таблеткалар менен. Ооруну калтырчу, өт айдоочу сунушталбайт. Мисалы, расторовый шагымдуу чөптөр сунуштабайбыз. Анткени ушул өттөгү таштын өдөгө жылып, жанагы өт суюктугун чыгарчу жерине туруп калышы мүмкүн. Бул учурда өмүрүңүз коркунуч астында калат. Андыктан эгер таштын өлчөмү кичирээк болсо, сизге эч кандай дары сунушталбайт. Ооруну калтырчу дарылардан башка. Анткени өтөдө айткандай кооп бар. Анан өттөгү ташты дары дармек менен түшүрсө болот деген дагы бир маалыматтар бар. Бирок бул 100%дык факт эмес. Ошондуктан тобокелдикке барыштын кереги жок. Аны кичирейтип же түшүрүп убара болбой эле койгонуңуз жакшы. Айрыкча урсодезоксихолевый кислота деген, урсасан, урсодекс, урсакапс деген дарылар азыркы учурда сунушталып жатат. Ушул таштарды түшүрүү максатында. Бирок эч кандай факт жок. Алар ушул ташты түшүрүп койгондугу боюнча. Андыктан дары ичпейсиз, кыскасы. Өтүңүздө ташыңыз бар болсо. Болгону күтөсүз. Мисалы, оору анча катуу болбогон болсо, кээде оорутуп турса, ар 3-4 айда бир УЗИ кылдырып туруш керек. Эгер чоңоюп жаткан болсо, 1 сантиметрге жакындап калса, дайыма оору белги берген болсо бул таш, анда аны алып салуу бир чечимин кабыл алган жакшы. Себеби ар бир тынчтык бербейт. Биз сизди ошол кыйнаган таштар акырына чейин кыйнай берет. Андыктан алдырып эле салыш керек болот. Анан өттө таш болуп, операция кылбаган учур болгондо бир аз мүнөздөп тамактанган жакшы.
ашыкча майлуу нерселер жейлинбейт. Орточо майлуу тамактарды жей бересиздер. Анткени организм майга 24 саат муктаж. Сырттан организмге түшүү майларга. Андыктан майдан кечпейбиз. Болгону ашыкча майлуу тамактарды колдонбойбуз. Жалпысынан өттөгү таш боюнча керектүү болгон маалыматтар ушулар эле. Андыктан тыянак чыгарып алыңыздар. Анан эң кенен тараган оору бул холецистит. Холецистит деген бул ошол өт капчасынын сезгенүүсү. Демек бул биздеги адамдарга өтө мүнөздүү эле оору. Анткени туура эмес тамактануу, кечки ачка жүрүп бир тоюп тамактанып алууга көбүбүз ушундайга көнгөнбүз. Натыйжада холецистит көпчүлүгүбүздө болот да бул учурда. Андыктан барыңыздар деле ушул, барыңыздар да дебейин, көпчүлүк мекендештерибизде холецистит деген оору бар.